Din tutуу эркиндиги конституция менен кепилденген. Диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын натыйжалуулугу бардык конфессияларда бирдей шарттардын түзүлүүсү менен ишке ашат. Бирок ошол эле учурда элибиздин салттуу, диний жана руханий баалуулуктарына да көңүл буруу зарыл. Бул баалуулуктар элибизди сабырдуулукка, кайрымдуулукка, ынтымакка, адеп ахлакка үндөп, коомубузда адам укугун жана дин тутуу эркиндигин калыптандырууга чакырат. Бул багытта биз атайын 2021-2026 жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясын бекитип бергенбиз. Мамлекеттик органдар диний уюмдар менен өз ара кызматташуусун арттыруу зарыл. Бул боюнча биздин дин кызматынын өкүлдөрү ысырапкорчулукка каршы күрөшүү боюнча жакшы кызматташып жатышат. Бирок ошол эле учурда айрым атка минерлер өздөрү элге үлгү болгондун ордуна ашыкча чыгымдар жасап келген фактылар бар. Бул маселеге дагы көңүлүңүздөрдү бургум келет. Ысырапкорчулук боюнча биринчи элден талап кылаардан мурда ушул жерде отурган биздин администрацияда иштеген, министрликтерде, область, район, айыл өкмөттөрдө иштеген чиновниктер өздөрү үлгү болуш керек. Анан бизде той деселе 500 кишини, 1000 кишини чакырып алып туруп дүңгүрөтө той беребиз, анан бири-бирибизди көрүп, ошол карапайым калктагы чөнтөгүндө акчасы жок болсо да намыс үчүн деп алар той берип, ушу силерди ээрчип кетип жатат да. Ошон үчүн биринчи кезекте өзүбүз аларга үлгү болушубуз керек. Ошон үчүн ысырапкорчулукка каршы иштеңиздер, көзөмөлгө алыңыздар ар бириңиздер. Сөз жүзүндө айтып коюп, бирок иш жүзүндө кылбаган бул эң мындай бир жоопкерчиликсиз маселе да. Ошондуктан өзүңүздөр үлгү болуңуздар биринчи кезекте.